Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Сиздер менен мен Жалал-Абад колледжинин ден тарбия мугалими Сыдыков Улан. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз илгерки ата-бабаларыбыздан калган улуттук оюндардын бири болгон тогуз коргол. Сабагыбыздын максаты тогуз коргол оюнун студенттер арасында жайылтуу жана милдети тогуз коргол адамдын аң сезимине кандай таасир этет жана эрежелери кандай. Булардын баарын алдыңкы атайын даярдалган видео сабагыбыздан көрө аласыздар. Кыргыз элинин өзүнө таандык мурастары бар. Алардын бири тогуз коргол. Байыркы көчмөн элибиздин шартына жараша тогуз коргол оюнунун тактасы көбүнчө чуңкурча казылып, жерге жасалган. Кийин таш, жыгач колдонушкан. Коргоочулар чоподон, чөптүн уругунан, корголдон жана жыгачтан жасалган. Тогуз коргол логикалык оюн болгондуктан адамдын логикасын, эске тутумун, ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү оюн болуп саналат. Оюнду эки адам ойнойт, катышуучулардын жашы чектелбейт. Оюндун эрежеси боюнча жарым саат созулат. Ал убакыт ичинде 30 жүрүш жүрүлгөн болсо, кошумча катары жарым саат берилет. Ар бир үйдө 9дан таш тизилет. Жалпы эсеби 162 коргол болот. Сааттын жебесине каршы жүрүлөт. Тогуз корголдо ар бир үйдүн өзүнүн аталыштары бар. Ат өтпөс, кекилдек уй, далы, көк моюн, бел, жаман уй, эки тиш уй, тел уй, куйрук уй деген аттары бар. Туз алуу эрежеси төмөндөгүчө болот. Акыркы коргол атаандаш тарапка келип, эки корголдун үстүнө барып, үчүнчү болуп түшкөндө, ошол үй туз болуп эсептелет. Оюнчу ал корголду алып, казынага салып, алган үйдөн атайын белги коет. Ошол үйдөн туз алдым деп жарыялайт. Оюндун шарты боюнча оздон, башкача айтканда 9-чу үйдөн туз алууга болбойт. Оюнда бир гана жолу туз алынат. Оюн учурунда бир оюнчу туз алса, экинчи оюнчу окшош номердеги үйдөн туз алууга болбойт. Тузга түшкөн корголдун баары ошол туз ээсиники болуп эсептелет жана өзүнүн казанчасына салып турат. Тогуз коргол оюнда жеңишке жетүүнүн эки жолу бар. Таштардын саны 82-ге жеткирүү менен жеңсе болот жана жүрүү жолу менен жеңсе болот. Оюн тез эсептөө, алдын ала көрө билүү жана логиканы өстүрүүдө пайдасы чоң. Тогуз коргол оюну бүткүл дүйнөгө белгилүү болуп, Кыргызстандан тышкары Батыш Монголияда Эсен коргол жана Казакстанда тогуз кумалак деген аталышта ойнолот. Ушуну менен биздин темабыз аяктады. Тогуз коргол боюнча аз да болсо да маалымат алып алдыңар деп ойлойм. Саламатта калгыла.